Төрешөлөр адилеттүү чечимдер чыгарат деген ишеничтебиз. Биз оюндарды жакшы өткөргөнгө даярбыз. Эң негизгиси сиздер тараптардан нарушение кетпесе болду. Биз жактан нарушение болмаса, сиздер жактан нарушение болмойт. Сиздер дайынсыздар. Биз даярбыз, таптаза ойногонго. Енді 2017-те дәл осы жерде көкпар болды, білесіз ғой енді ол жарыста. Кішкене Қырғызстан мемлекеті кішкене ренжіп кеткен жерлері болды. Ол кезде шатаспасам, сіздің орныңызға Талас Бегалиев болды. Мындай болду да. Биринчи 2013 жылы Астанага келдик. Oyun baştaları менен Рустам Таналиевди 5 минутка удаление чыгарды. Андан кийин 2017 жылы келдик, нарушениялар болду. Биздин балдар наразы болуп кетишкен. Ал жакта муляштын салмагын оор кылышкан, балдарды камчы менен сабашкан. Ушундай мен анын баарын четке калтырып, биз азыр жаңы көкбөрү менен көкпардын жаңы баракчаларын ачалык деп келдик. Биз Көкпар Федерациясынын бастыгы менен Бауыржан ага менен бир нече жолу жолуктук, Астанадан жолуктук, Бишкектен жолуктук, Алматыдан жолуктук. Биз азыр чогуу кызматташып көкбөрүнү, көкпарды дүйнө жүзүнө таанылтканга биз даярбыз. Биз сунуштарды бердик. Казакстандан мыкты 4 клуб Кыргызстанга келсин, ойносун. Биз сиздерге келип ойнойбуз. Сборныйга, молодежный сборныйга. Биздин балдар келип Казакстанда ойносун, сиздердин балдар келип Кыргызстанда ойносун. Биз бардык шарттарга даярбыз. Биз кызматташканга даярбыз. Биз ачыкпыз. Казак-кыргыз бир тууган дейсиз го. Бауыр мемлекетпиз, жалпы негизи спортта ондай жаңагыдай бауырмашылык анау мынау болмойт. Жалпы негизи спорт таза өтүү керек. Ертеңги жарыска сиздер толук дайынсыздар, Биз даярбыз. Биз даярбыз. Ертең ойын көрсөтөт деп отурсуз го. Oyun adil kalыстык болсун. Төрешөлөр калыс адил кылса, oyun зрелищный болот. Бул жакта 15 000 адам зритель болуп келсе, бизди бул жакта дүйнөнүн баары карап турат. Кыргызстанда кичинекей баладан баштап шалдарга чейин, кемпирлерге чейин көкпар көрөт. Казакстанда канча көрөрмандар бар. Анын баары көрүп, эртеңки күнү ошолор адилетсиздик болуп ренжибегенде болуш керек. Биз ошону таза oyun көрсөтүп, зрелищный oyun көрсөтүп, ушул оюндарды деңгээлин бөлөк деңгээлге чыгарганга даярбыз. Ертең муляжбен чабасыздар ма, әлде серкемен чабасыздар ма? Өткөндө серке дайын тур, серкеге рұқсат берсе, серкемен чабамыз дегендей кылды го. Сол жагын калай чечилди? Осы жолы айтып кетсеңиз. Биз эртең муляжмен ойнойбуз. Серкеге да даярбыз. Эгерде бул жакта уюштуруучулар серке чабасыңар десе, проблема жок, биз даярбыз. Муляж десе, муляжга да даярбыз. Бирок эреже боюнча азыр муляж башынан баштап ойнолот. Серке болсо андан жакшы болот. Биз жаңа көкпарга толук дайынсыздар, Көкпар оюнуна толук дайынсыздар. Көкбөрүгө дагы, көкпарга да толук даярбыз. Енді